Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Баткенде 14 миллион 600 миң сомдук аткезчилик жүк алып өтүү фактысы катталды. Баткенде чекарачылар 14 миллион 600 миң сомдук аткезчилик жүктөрдү алып өтүүгө бөгөт койду. Бул тууралуу чекара кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык 11 майда Лейлек чекарачылары 9 баш бука жүктөлгөн Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Анда айдоочунун жанында малга тийиштүү документтери болгон эмес. Алдын ала алынган маалыматка караганда, ири мүйүздүү жабдыктардын жалпы баасы болжол менен 1 миллион 60 миң сомду түздү. Ал эми 12 майда Лейлек районунун Достук айылында чекарачылар Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Унаадан 2024 жылы Кытайдан өндүрүлгөн Техноспарк үлгүсүндөгү 1361 уюлдук телефон табылган. Ал эми айдоочунун жанында товарларды алып өтүүгө уруксат кагазы болгон эмес. Алдын ала маалыматка караганда, смартфондор 13 миллион 600 миң сомго бааланган. Баткенге бул жылы 4 айда 162 миллион сом каржыланды. Баткен облусуна бул жылдын 4 айында республикалык бюджеттен жалпысынан 155 миллион 800 миң сом каржыланган. Бул тууралуу финансы министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, теңдөөчү трансферт 112 миллион 900 миң сом, айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүгө 7 миллион сом, электроэнергияга болгон 50% компенсациясына 35 миллион 900 миң сом каржыланган. Ал эми облустун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын электроэнергиясына кеткен чыгымдарды каржылоого республикалык бюджеттен 5 миллион 900 миң сом бөлүнүп берилди. Ошондой эле министрлер кабинетинин тескемесине ылайык 1 миллион сом каржыланды. Баткенде элге эмдөөнүн зарылчылыгы түшүндүрүлдү. Баткенде 13 май күнү жетекчилер айыл тургундарына кызамык кызылча оорусу боюнча эпид кырдаал тууралуу маалымат берип, эмдөөнүн зарылчылыгын түшүндүрүштү. Чогулушка президенттин Баткендеги өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков баштаган жергиликтүү жетекчилер, саламаттыкты сактоо кызматкерлери, дин өкүлдөрү катышып, Карабак айылынын элине эмдөөнүн маанилүү боюнча маалымат берди. Адистердин маалыматында айылда оорунун көп катталып жатканынын себеби эмдөөдөн баш тарткан учурлардын көбөйүүсүндө экенин айтып, оору аба аркылуу жуккандыктан оорудан сактануунун жалгыз жолу эмдөө экенин баса белгилешти. Белгилей кетсек, учурда облус боюнча кызамык менен ооругандардын саны 304 адамды түзөт. Анын 27 учуру Баткен районунда катталып, 13 учуру Карабак айылынын тургундары болуп саналат. Акыркы коңгуроо боюнча облус башчысынын буйругу чыкты. Баткенде облустагы жалпы билим берүү мекемелеринде акыркы коңгуроо салтанатын уюштурууда коомдук тартип менен өткөрүү боюнча президенттин Баткендеги облустагы өкүлүнүн буйругу чыкты. Бул тууралуу облустук бийликтен билдиришти. Маалыматка ылайык, акыркы коңгуроо салтанаты атайын органдардын ата-энелердин катышуусу менен уюштурулуп, мектеп коопсуздук кызматы түзүлүүсү зарыл. Ошондой эле буйрукта балдардын өмүрүнө жана саламаттыгына кооптуу болгон ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө, акча топтоого, мектеп базасынан сырткары майрамдык салтанаттарды бүтүрүүчү кечелерин уюштурууга жана жаратылышка эс алууга иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Ал эми окуучулардын автоунаа менен жүрүүсүнө, коомдук жайларда тартип бузуусуна жол берилбеши кажет. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.